Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. Allah Taala'nın yardımı menен La ilahe illallah kelimesindeyim. Akırkı sağız. Bugün wa tawhidul uluhiyye huwa alla yud'a wa la yurja illallah wahdahu la şerike leh. Эгерде сиздер şu tawhid uluhiyye деген сөздү уксаңыздар, Аллах Тааламды ага ибадат кылууда жалгыздоо дегенде эч убакта Аллахтан башка нерседен үмүт кылып, бата тиленип, талап кылынып суралбайт. Эч кимден үмүт кылынбайт. Шериги жок, жалгыз Аллахтын өзүнөн гана сурануу. Маселе бул Аллах Тааламдын жаратканы, рызык бергени, ошого ишенүүдө гана эмес. Көпчүлүктөр ушул жерден чаташат. Мен Аллах Тааламды бар деп жатпаймынбы? Жаратуучу деп атам го. Аллах Таалам гана берет, Аллах Таалам гана өлтүрөт, Аллах Таалам гана рызык берет деп Кудайга тиешелүү касиеттердин бардыгын Аллах Таалам арнап атпаймынбы деп ишенип келип туруп эле бул жакка келгенде адамдын Аллах Тааламга болгон мамилесинде, ибадатында ката кетип атат. Кеп ушуда. Сиздин курбанчылык сойгондо каяка барып союп атасыз? Кимге арнап атасыз маселе? Нузур деп коет, убада берүү. О Аллахым, ушул экзамен деп коелу мисалы. Ийгиликтүү өтүп кеткен болсом, мен 1 ай орозо тутуп берем. Же болбосо, о Аллахым, сенин буйругуң менен оорудан сакайып кетсем, мынча садака берем деп. Аллах Тааламга нодур берүү деген ушундай. Бир жакшылыкты көздөп, ошонун артынан Аллах Тааламга убада берүү. Ушул нерсени Аллахка бербестен кээ бир адамдар башка бир заттарга берет. Булактарга, жанагындай бүй бакчыларга, кабырларга барып алып, о арбак эгер ишим жүрүп кетсе, сага мындай кылып союп берем, же муну кылып берем деп Аллахтан башка нерсеге убада берип, Аллах Таалам кылып берсе дагы, бирок Аллахка арнабай, башка бир себеп аркылуу болду, башка бирөөнүн артынан болду деп арнап берет. Сондуктан Аллах Тааламга кылган ибадатта эч кимди шерик кылба деген сөз, эмнени гана кылба, эч кимге арнаба деген сөз. Ал эми мурунку мушриктер болсо, ла илаха иллаллахны айтпаганын себеби ушул маанини билген. Алар менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям согушту, күрөштү. Алар дагы солих адамдардан дуа кылып жүргөн эле. Алардын сап башында турган периштелерден суранган, Иса пайгамбардан суранган, жана бир нечелеген аулиялар дагы суранып жүргөн. Бирок ушул суранып дуа кылып атканда эмне деген? Ошолор жаратуучу, рызкы берүүчү, аламды башкарат Иса же периште дегенби? Жок, анткен эмес. Булар бүт нерсени Аллахка арнаган. Аллах рызкы берүүчү, Аллах тирилтүүчү деп рубубия сыпаттарды Аллахка арнаган алар деле, мунук мушриктер деле. Бирок караңыздар, булардын кемчилиги ошол Аллах Тааламга кылган ибадатта солих адамдарды ортомчу кылуусунда болот. Ушулар бизди жакындатат, ушулар ортомчу болуп берет, ушулар аркылуу биз Аллах Тааламга бат жакындайбыз деген кемчилиги болот. Ал эми азыркы айрым адашкан адамдар, бул ширк, бул туура эмес, ширк кылып атасың десе, алар эмне деп айтат? Ширк деген бул сен бир бутка сыйынганда ошондо ширк болот. Эстеликке сыйынсаң ширк болот. Булакка, ташка, мазарга сыйынсаң ширк болот. Мен буларга сыйынган жокмун. Мен баланча деген урматтуу олия, Кудайдын алдында бар болгон адамдын мазарына барып жөн эле табаррук кылып, ошону зыярат кылып, анан ошо менен бир аз баарлашып, өлүк адамдын үнүн угат. Ал эми сен айтып аткан ширк деген мурункулар, ал жанагындай буттарга, эстеликтерге, жаны жок нерселерге сыйынган. Биз болсо периштелерге, олияларга кылып атабыз деп түшүнүп алган түшүнүктөр бар. Ширк кылып атасың десе эле ушул бир жаны жок нерселерге сыйынгандарды элестетет, ортомчу кылгандар. Эмнеге десе, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мушриктер менен күрөшкөндө Меккеде жана 300дөн ашык буттар бар эле. Ошолордун баарын сындырды. Алардын түрлүү түркүн буттар болгон. Мына ошолорго эле сыйынган. Ошон үчүн ошолор талкалады. Адамдын кабары жок. Ошол доордо дагы периштелерге, Иса пайгамбарга, Кудайдын баласы Узайыр деп Узайырга жана белгилүү солих болгон адамдарга дагы сыйынганын билишпейт бул ментип сүйлөгөн адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга түшүндүргөндө, ошолор менен күрөшкөндө айткан жок да, сен Исага сыйынат экенсиң, ортомчу кылат экен, сени ширкиң жеңилирээк деп. Сен даракка ортомчу кылат экенсиң, сеники өтө коркунучтуу ширк сеники. Себеби жаны жок нерсеге сыйынып атасың деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алар менен айырмалаган эмес. Бирөөнүн ширки жеңил, бирөөнүкү орто, бирөөнүкү сеники өтө оор деген эмес. Бардыгы менен тегиз күрөшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларды айырмалаган жок. Кабырга сыйынабы, бутка сыйынабы, аулияга сыйынабы, периштеге сыйынабы. Эч кимди айырма берген эмес. Ал эми азыркы кээ бир туура эмес үчүн болгон ширк дегендер, ой тууган ширк деген, жок ал ширк деген
Илгери болгон ошентип жанагындай буттарга, эстеликтерге сыйынуу. Азыр жөн гана биз ортомчу кылып атабыз. Эми булардын руху Аллах Тааламга кетти, Аллахка жакын. Оларды жөнө шапаат сурап атабыз. Айырма жок. Арбак дейсизби, пайгамбар дейсизби, периште дейсизби, ай дейсизби, күн дейсизби, таш дейсизби, булак дейсизби. Анан ортомчу кылып алып, ортого бирөөнү салып шапаат кылам деп шерик кылып кошкондон кийин сиз Аллах Тааламды жаратуучу дейсизби, рызкы берүүчү дейсизби, ааламды башкарып турат дейсизби? Эмне гана сөздөрдү айтпаңыз, ал актап койбойт сиздин ширкиңизди. Же ал нерсе ширкти жок кылып салбайт. Качанга чейин ошол ширктен өзүңүз арылмайынча. Болбосо, булдай түшүнүк Абу Жахил пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ачык душманынын акыйдасы, мазхабы ушундай болгон. Ошолор түшүнгөн үчүн кантип айтабыз биз биякта ортомчу кылып, булардан акыретте бизге шапаат кылат, Кудайга жакындайбыз деп атсак, а сен келип ла илаха иллаллах десең, анда биз буларды ортомчу кылбаш керек. Болуп берүүсүн суранбай калабыз. Биз анда бул буттардын баарын таштайбыз. Кени түшүнүп туруп, ошон үчүн булар ла илаха иллаллах келмесин айткан эмес. Мунун мааниси бузулат. Сүйлөгөн сөзүбүз бир, кылган амалыбыз эки, бири-бирине каршы келип калат деп алар ла илаха иллаллах айткан эмес. Биз ошондон эмне кудайчалардын баарын бириктирип салабызбы? Жок кылыптыр бир жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынып калабызбы? Ортомчу кылбай калабызбы? Жок, болбойт мындай деп кабыл кылган эмес. Ал эми бүгүнкү күндө ла илаха иллаллах келмесин маанисин түшүнбөгөндөр ла илаха иллаллах айтып койсо эле маселе бүттү деп ойлошот. Биз айтпадыкпы, иман деген ошол сүйлөгөн сөзүң, кылган амалың, жүрөктөгү ишенимиң бирге келиш керек. Зумар сүрөсүндө 3-аятында айтканда Алла Таала «Валладина аттахаду мин дунихи аулия». Караңыздар, Аллахтан башканы кудай кылып тутуп алгандар. Алар не деп айтышат? Ма набудум, биз буларга сыйынбайбыз дейт. Көрдүңүздөр, булар актанып атат, сыйынбайбыз деп. Эмне максатыбыз анда сыйынбасаңар силердин десе, илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Биз тек кана Кудай Тааламга жакындатат булар дейт. Жаны Кудайга жакын, биз күнөөкөрбүз, үйүнүбүз Кудайга жетпейт, анан биз ортомчу кылабыз ушуларды деген. Болбосо алар билген. Ваябудуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум. Аллахтан башка нерсеге сыйынышат, пайда да бербеген, зыян да бербеген. Болгондо ваякулуна айтышат эмне деп? Хаулаи шуфаауна индаллах. Тек гана Аллахтын алдында биздин талабыбызды талашкан шапаатчылар деп гана айтышат. А мындай түз болгон эмес, булар Кудай, булар жаратты бизди, булар бизге рызык берет, ушулар бизди карап турат, ушулар бизди угуп турат деп. Керек болсо таң калыштуусу. Мына караңыздар, караңгылык, сабатсыздык, адам илим албаса, умтулбаса, баягы мусулман кейпинде эле эл үркүсө кош үркүп коюп жүрө берген адамдын абалы кандай болуп калат? Бүгүнкү күндө айрым адамдар ла илаха иллаллах келмесин түшүнбөгөндүктөн мурунку мушриктерден дагы жаман амалдарды жасап жүрөт. Мушриктерден дагы жаман ишенимдерге кетип калган жерлери бар. Мисалы, мурунку мушриктерге башына бир оор күн түшсө, катуу ооруп калса, же деңиздерде калып калса, же сапарда калып калса, толкун болуп корабльдерде калып калды дейли. Ошондой болуп калганда алардын баарын ыргытып таштап, жалгыз Кудай Тааламдын өзүнө гана кайрылган, эч кандай ортомчулган эмес. Курч абалдарда. Качан жээкке чыгып, Меккеге келип калганда анан тизилип турган буттарын ортомчу кылган, кайра адатында баштаган. Бул деген сөз баштарына кыйынчылык келгенде эч кандай ортомчуларды кылган эмес. Ал эми бүгүнкү күндө кээ бир адамдарды карасаңыздар, тетири башына бир кыйынчылык келгенде 2 рекет намаз окуп, Аллах Тааламга жалынып жалбарып, түндө туруп, көп дуа кылган ордуна ар жактарды кыдырып, баланча деген жер бар экен, ал жер өтө ыйык экен. Балаң жок болуп жүрсөң, топурагынан бир сыйпап алсаң балалы болот экенсиң. Кыйын абалда жүргөндөр бар, карыска батып калгандар, бул жактан бир оорусунан айыга албай жүргөндөр, токчулук кезинде дагы ширкке түшкөндөр бар, жокчулук кезинде андан дагы катуу малынып калгандар бар. Россияга кетейин деп аттым эле, бул жакта бир көз ачык бар экен, ошол бир дуа окуп берет экен, ошондон жолуң ачылып кетет экен. Деги ишим жакшы жүрбөй койду деп жол аштырганды издеп жүргөндөр.
Бул каяктан келди бунун баары? Жүрөгүндөгү сакталган ыйманы, оозундагы айткан келмени маанисин билбейт бул адам. Ошо келмеге каршы иш кылып аткандар. Мушриктердин кыйын кезде жалгыз Аллахка кайрылып абалын сүрөттөйт Алла Таала. Исра сүрөсүндө 67-аятта: "Вайда массакуму дурру фил бахр", деңизде силерге бир кыйынчылык, зыян абал келип калганда, "Долла ман тадууна илля ия", тек гана жалгыз Аллахтан өзүнөн гана сурап каласыңар. "Фаламма наджакум илал барри а'радтум", качан жээкке чыгып калганыңарда силер кайра жүз буруп кетесиңер. Жүз буруп кетесиңер деген ушу кайра эле баягы ортомчулары, баягы эле шапаатчылары. "Ва кана ал инсану кафура", чындыгында адам кандай жүз бурган капырчылык сыпаты бар дейт. Биз бул дүйнөдөн жаныбыз чыкканча шайтан адамдын душманы. Эң негизгиси амалын жок кылып кетүүчү ушул ширктен баштайт. Ла илаха иллаллах келмесин бадой адамдын жаны чыгарда дагы оозуна келсе бул сөз. Бул дүйнөдө чынчылдык менен, ихлас менен айткан адам бейишке кирет, тозокко дагы арам болот деген. Бул оңой сөз эмес. Бул оор сөз келме. Мааниси да терең. Көп нерсени камтыйт. Ошон үчүн муну туура түшүнүп алыш керек. Ушундай жеңил болсо деле канча деген адамдар төшөкөлүндө жатканда оозуна келбей кетет. Кеп бул ла илаха иллаллахны айтып коюш деле эмес, ошого амал кылыш керек. Шейх Фаузан хафизахулла айтып атат: "Ал-ислам мустахих гарибул йом", бүгүнкү күндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карманган ислам дин бүгүнкү күндө мусулмандардын арасында өөн учурап, бөтөн болуп, мындай бир чоочун болуп калды дейт. Болбосо бүгүнкү күндө мусулмандар миллиардтан ашат. Туурабы? Миллиардтан ашат жер бетинде. Эгерде ушул миллиардтан ашкан сан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген диндегин карманса, алып келген түшүнүктү карманса, ушул ла илаха иллаллах келмесин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабалары түшүнгөнүндө бул мусулмандар, анда бүгүнкү күндөй кор болуп, ушундай абалда болмок эмес дейт. Карап көрүңүздөр, мусулмандар 320-га жетпеген эле саны менен миң деген мушриктерди талкалаган. Эң биринчи Бадыр согушун караңыздар. Андан кийин ушул ачылыштарды караңыздар. Бул жагы ушул мындай азыркы дүйнөдөгү державалар, Кытай, Россия, Америка деп коюп, ал доордо перстер менен румдар болгон. Ошолорго чейин кулаткан сахабалар. Аламды башкарган, субханалла. Эмнеге? Ли аннахум муслимун ал-ислам ас-сахих. Себеби булардын исламы туура болгон. Ла илаха иллаллахны туура түшүнгөн. Бүгүнкү күндө мусулмандарда эмес, атыбыз мусулман, жүрөгүбүз башка, тилибиз башка, амалыбыз башка. Ошондуктан капырчылыкка баруу, келмеге каршы кылуу керек болсо, мусулман деп жүргөн айрым адамдар ушул Абу Жахил деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын душманы. Ошол түшүнгөн динден да алыс болгондор бар. Эмнеге десе, токчулук кезде ортомчу кылып шапаат сураган болсо, ал эми жокчулук кезде ихлас менен ибадат кылган. Ал эми бизде адамдар токчулук кезинде да, жокчулук кезинде дагы ихласы жок. Бул деген сөз келмени буза турган амалдары бар деген. Мындай нерселер аз болсо экен, кээ бирлер чөңүп өлүп атат дейт. Ошол жерде бир аулиялардын атын кыйкырып атат дейт да. Жардамчыларда барганча, Аллах жардам бер дебестен, я Бадауи, я Жайлани, Авами, я Юсуфи, я Идриси деп аулиялардын аттарын чакырып жардам бер деп айтып атат. Көрдүңүздөр, адамдын жүрөгүндө эмне болсо кыйын абалда ошол чыгат. Аллахтан суранбай, бир өтүп кеткен аулиялардын атын эскерип атат. Кеп сиздин Аллах Таалам болгон, ишенип койгон ишенимде эле эмес, сиздин ошо кылган амалыңыз дагы. Болбосо ишеним гана оңдоп кое турган болсо, анда мурунку мушриктердин акыйдасы, ишеними, мазхабы туура болуп калмак. Болгондо эле айырма кээ бир адамдар ла илаха иллаллахны түшүнбөй эле айтып атат. Ал эми мурункулар түшүнгөн, ошон үчүн айткан эмес. Себеби деген муну айткандан кийин биз ушуга амал кылыш керек. Рубубия менен улухиянын айырмасы эмне десе, рубубия бул Аллах Тааламдын сыпаттары, кылган иштери, жаратуучу, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, жок кылуучу, бар кылуучу,
рызкы берүүчү, аламды башкарчу, бул бүт Аллах Тааламга таандык Аллахтын сыпаттары. Ал эми улухия деген адам баласы Аллах Тааламга кылган ибадатында Аллахты жалгыздоо деген сөз. Аллахтан корккондой башка бирөөдөн коркпо. Аллахтан сурангандай башка бирөөдөн суранба деген сөз. Аллахтан үмүт кылгандай башка бирөөдөн үмүт кылба деген сөз. Бирде бир суроо бар экен, ошол суроону окуп, жообун окуп коеюн. Пайда болар. Шейх Солих Фаузандан суроо атат. О шейх, бул адамдардын кабырларга байланып калганы, ооруларына шыпа сураганы, өлүктөрдөн жардам сурап калышка эмне себептер дейт. Эмне себеп ушу адамга түртү? Адам түшүнүп, Кудай Таалам кудуреттүү деп туруп, бирок кайра эле ушу махлукаттарга барганын себептери эмне дейт? Ат-тaqlidul a'ma. Сокур ээрчүү дейт. Караңыздар, эл өлкөзө кош үркүү. Кээ бир адамдар изденбейт. Эл эмнени кылып атса, элден кем калбайлы. Туура эмес эреже бар, көпчүлүк адашпайт деген. Көпчүлүк менен болуш керек. Бир айылын караса, бир даракка чүпүрөк байлап атса, толуп калыптыр. Кой мен деле байлап кетейин, жөн байлап аптыр дегендей. Ушундай түшүнүктүү адамдар бар. Бирок бирөө сурап койбойт. Ушунча чүпүрөктү сырап кылып, бул даракка байлаганда эмне сыр? Баланча кабырга барып атат, алар да барып атат. Адамдар жасап атат, мен да жасап атам. Болду, ушинтип эле жооп беришет. Экинчи дагы себеби сукутул улама анин нахи ан залик. Бул айрым алымдардын шалакылыгы жана боштугу, унчукпагандыгы, чоң зарыл болгон нерсени айтпагандыгы дейт. Китману лил илм. Бул илимди жашырууга кирет дейт. Субханаллах, кээ бир адамдар чын эле уккан эмес да. Дин десе, ислам десе, ошентип ырым-жырым аралашкан, ширктерди кошкон нерсени дин деп түшүнүп алышы мүмкүн. Жана түшүнгөн рядовый адамдар деле, мисалы сиздер билдиңиздер да, кээ бир адам билет дагы өзүнө камтып коюп жүрө берет. Аялына айтпайт, баласына айтпайт, бир тууганына айтпайт, коңшу колосуна айтпайт. Болду, билип алды. Жүрө берет ушу менен. Ушул кемчилик. Wa hum mas'uluna an zalik. Муну билгендейин чакырыш керек, айтыш керек. Үчүнчү себеби дейт. Жамандыкка чакырган, ушундай ширкке, адашууга чакырган, ушуну кооз кылып көргөзгөн адамдар бар. Адашууга чакырган чакыруучулар бар, таң калыштуу. Мына азыр аттарын ошондой топторду айтпасам деле белгилүү. Гезиттен, журналдан, телевизордон, сот тармактардан чакырышат. Жанагындай тургулуу уюштуруп Түркистанга алып барып атат. Wa yuhassinunaha lin-nasi fi kalamihim wa mu'allafatihim. Адамдарга ушул нерсени кооз кылып көргөзөт. Мына ушул себептер дейт, негизги себептер. Сокур ишенип, эл өлкөзө кош үркүгөнү, эч кандай далил-палил карабайт. Жамаат менен боло эле, элден бөлүнбө, түн өзгөчөлөнбө. Ата-бабаларыбыз кылып келген, анан биз да ошону кылып келип атабыз. Анан кийин билген адамдардын жалкоолонуп, аракет кылып, умтулуп ушуну жеткизбегендиги. Анан үчүнчүсү эле ушу адашкан адамдар тынч отурбастан, өзүнүн адашуусу менен чектелип калбастан ошону башкаларга чакырык кылып, бул нерсе таркалып келатат дейт. Бул түшүнүк адам жашоосундагы нерсеге салыштырат да өзүнүн акылына. Байлыгы бар, бийлиги бар, бир власттагы чоң адам отурат. Анан ошого байланыш үчүн мен барсам, мен ал кабыл кылбайт, мени менен жакшы ачылып сүйлөшө албайт. Ошон үчүн ага жакын адамдарды мен ортого салсам, анан мен жөнүндө бир аз сөз айтып берсе, кийин барып жолукканда дагы ал адам мен жөнүндө кабар болот, жолукканда жакшы сүйлөшөт деп, кээ бир адамдар мына ушул эле түшүнүктү Аллахка салгандар бар. Эми Кудай Таала мен үнүм угуш үчүн мен бир амалым болуш керек. Күнөөм көп, канчадан бери намазды окубайм, же болбосо эптеп эле жүрөм, канча деле дуа кылам, бирок дуамдын натыйжасын деле көрбөйм. Анан бирөөлөрдөн угуп калдым, баланча жерге барыптыр, баланчанын колун кармаптыр, ыйык жер экен, ошондойун эле иштер жүрүшүп кетиптир десе, анан экинчи жанагы адашкандар чакырат. Ооба, сен күнөөкөрсүң, сен дуаң кабыл болбойт, 10 жыл, 20 жыл кылсаң да кабыл болбойт сен. Себеби сенин дуаң кабыл боло турган эшиктериң жабылып калган. Аны ачышың керек. Кантип ачам десе, мына ачуунун жолдору мондой эшендер, кожолор, мондой мазарлар бар. Ошол жактарга бар, курбанчылык кыл, муну сой, тигини карма, муну табаррук кыл, анан барып үнүң жетет Кудайга. Сен түз Кудайга чыккандай жок сенин амалың. Деп, мына ушинтип бул байыркы кылымдан кылым келаткан мушриктердин азгыры жолдору ушул болгон. Ошонун бирден бир себеби жанагынтип жакшы адамдар өтүп кеткенде биз кантип Кудай Тааламга сыйынабыз. Кой ушуларда көрүп эстеп турайлы деп эстеликтерди курду. Мына ошентип бул өрчүп келатат билинбей. Шайтан да прямо андай кылып түшүнүк бербейт. Түз ушуга сыйынып атасың да. Эч ким айтпайт, ал биз ушуга сыйынып атабыз деп. Ошол жака барып
мазалар кыдырганды сен ошондо ушуга сыйынып атасыңбы десеңиз, ал айтат, жок, мен сыйынган жокмун буга дейт. Ким айтты сага? Мен буга сыйынсам мушрик болуп калбаймбы дейт. Сыйынуу деген сөздү колдонбойт алар. Мен зыярат кылып атам, мунун арбактын өзүн ордуна коюп атам, табаррук кылып атам, ортомчу кылып атам. Мен Кудай Тааламга ушул арбактарды ыраазы кылып жакындап атам деген ар кандай терминдерди колдонот. Бирок адам ошо жүрөгүндө ушул аркылуу Кудайга жакындайм, ушул аркылуу бир жакшылыкка жетем, ушул аркылуу бир жамандыктан арылам деген түшүнүк бар, бол. Кандай сөз менен айтпасаң дагы, ошондой үмүтүң барбы, бол, ал ширк боло берет. Ошондой эле мусулман адам да жахилдиктенби же караңгылыктанбы кайсы бир себеп менен ла илаха илlallah келмеси бузула турган нерсени амалды жасап жүрө берсе, намазын окуп жүрө берет, бирок ширк аралашып кете берет. Ла илаха илlallah келмени бузула турган амал менен келгенден кийин ла илаха илlallohну миллиард жолу айтса дагы пайда бербей калат. Ошону буза турган амалды кылгандан кийин. Ошон үчүн иман жүрөктөгү ишеним, тилдеги сөз, анан амал. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл коомун чакырды да. Ушул нерсеге чакырып, сахабалар түшүнүп, иман эмне, ислам эмне, ла илаха илlallohнун орду эмне, муну буза турган эмне, анан барып ушинтип намазга түштү. Аллах Таалам хадис кудусте айтат: "О адам баласы, сен асман тирген күнөөлөр менен келсең дагы, бирок мага ширк кылбасаң, асман тирилген сага кечирим берем" деп. Бирок асман тирилген сооп менен келип, бирок мага ширк кылып келген болсоң, мен сени кечирбейм деген. Ошон үчүн коркушкан, бүт пайгамбарлар корккон ширкке түшүп калуудан. Дуа кылган: "О Роббим, мени жана мен урпактарымды ширктен сакта" деп. Бул буттарга сыйынып калуудан сакта деп. Ошон үчүн бул нерсеге мындай жеңил карабаш керек. Кээ бир бул нерсени түшүнбөгөндөр, ай булар айтып берет ширк деп. Маани бербейли, ширк деген көмүлүп калган, жок ал. Ал буттар болчу, ким бутка сыйынып атат бел деп. Ушундай түшүнүктүү адамдар бар. Алар үстүртөн эле түшүнүп алган, түшүнбөйт бул ла илаха илlallah келменин маанисин. Эмне ла илаха илlallohнун мааниси десе, Аллахтан башка жаратуучу жок деген сөз да бул. Ким айтып атат жаратуучу бар экен деп. Аллахтан башка Кудай жок деп койгондар бар. А кээ бирлерге туура эмессиң, эмнеге туура эмес деп сурай берет. Көрдүңүздөрбү, ушул келмени түшүнбөгөндөн кийин Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала хайра халкихи ва ала алихи ва сахбихи аджмаин.